Ва нухадзиб нафс, адам өзүн орозо тутуу менен нафсин тарбиялайт. Адам колунда бар, иче турган суусу бар, жей турган тамагы бар, бирок ошого карабастан орозо кармап аткан болсо, демек өзүн тарбиялайт. Орозону туура кармаган адам мамлекетти уурдабайт. Орозону туура кармаган адам башка бирөөнүн акысына кирбейт. Анткени орозо кармап атканда эч ким көрбөй турганда караңгы көйгөрүп же болбосо эшти бекитип алып жеп коюшу мүмкүн. Жок, Кудайдан коркуп орозону бузбаган адам насип кылган болсо иншалла башка жерде дагы өзүнүн такыбалыгын көрсөтөт. Орозо кармай албаган адам, орозого чыдай албайм деп жөн эле кайсарлык кылган адам мамлекет келсе деле аны уурдайт, жей турматты бир тууган коррупция кылат. Анткени бул адам Кудайдан коркпойт деген маани келип чыгат. Ва нуихил батын, жана курсакка ырахат берет. Адамдын курсагы дайыма толуп тура бере турган дайым иштеп, курсак адам денесинен көп жыл карып картайып кетет дагы, барып олтуруп адамга жараксыз болуп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, орозо кармаган ашказан кадимги ырахат эс алып, адамдын өмүрүнүн узун болуусуна өзүнүн өбөлгөсүн бизге түзүп берет. Ва нутфи шахва, ошондой эле адамдын жанагыдай бир шахват кызыгуусун дагы төмөндөтөт. Зынага түшүп барчудай болуп аткандар, башка болуп аткандар, адам ачка болгондо адамдык кейпине кирип, айвандык шахванияттын кумарынан чыга турган болот. Мына ошондой эле орозо кармаган адам муктаждардын муктаждыгын билип, ошондой эле кыяматта чаңкоонун кадырын дагы билет. Орозо чаңкайт, ысык суу турат, бирок иче албайт. Демек акыретке барганда адамдар кыйнала турган учурда адамдарга чаңкоо келет. Ошол чаңкоонун алдынан чаңкоонун кадырын билип, демек чаңкабай турган амал кылып, адамдарга жакшылыгын арнаган аракет кылат.